Октябрь райондук ички иштер бөлүмүнө Индия улутундагы жаран арыз менен кайрылган. Ал арызында 14 000 долларын алдатып, алдырып ийген жаранга чара көрүп берүүнү өтүнгөн. Айтымында акчасын алган жаранды деле жакшы тааныбайт экен. Ал аны калаадагы окуу жайлардын бирине киргизем деп акчасын алыптыр. Бейтаныш башка Индиянын жараны агадан ишеничине кирип, анан ушул биздин шаардын бир университеттин бирине деген уюштуруп бергени, киргизип окуугадан киргизүү үчүн деген акча алган 14 000 доллар. Анан ошо 2017 жылдан бери эч жака деген киргизбей уюштурбай акчасын алган бойдон качып жүрөт деп. Ушул негизинде деген эки кылмыш иши козголгон 166 беренеси менен алдамчылык боюнча. Азыркы учурда деген шектүү адам кармалып, ушул боюнча ыкчам аракеттердин иштеринин негизинде азыркы учурда тергөө амалдары жүрүлүп жатат. Шектүү адам ушундай сыяктуу кылмыш иштерге деген шектүүлүгүн текшерүүдө азыр жүрүлүп жатат. Маалым болгондой, кармалгандын үстүнөн дагы бир Индиянын жараны арыз жазган. Ал дагы арызында акчасын алдатып жибергенин көрсөткөн. Учурда кылмышка шектүү Бишкек шаардык ички иштер башкы башкармалыгынын убактылуу кармоочу жайына киргизилди. Тергөө иш-амалдары жүрүп жатат. Жыйырманчы май күнү Октябрь райондук ички иштер бөлүмүнүн кызматкерлери атайын жүргүзүлгөн иш-чаралардын жүрүшүндө Toyota Camry үлгүсүндөгү автоунааны токтотушкан. Күбөлөрдүн катышуусу менен унаанын ичиндеги 4 жаранды текшерүү учурунда бирөөсүнүн жанынан белгисиз маркадагы тапанча табылган. Машинаны кароо жүргүзгөн учурунда машинанын ичинде деген ар кандай 4 колгап алынган 4 медициналык маска, андан тышкары бир баштыктын ичинде деген темирден жасалган кесиндер, андан тышкары деген байлоочу хамуттар, 6 дана байлоочу хамуттар алынган. Ошо менен биргеликте деген ыкчам иликтөө иштерин жүргүзүп жаткан учурда деген кармалган жарандар өзүлөрү деген ошол күнү ар кандай тоноочулукка деген даярдалып жаткан аныкталган. Кийин өздүктөрүн тактоо үчүн алардын 4-өө тең райондук ички иштер бөлүмүнө жеткирилген. Вот смотри, если тебе человек должен, если ты хочешь нормально поговорить с ним, а зачем тебе те трое парней? Потому что он уходит постоянно, да? Он со мной, да, разговаривает, я приехал к нему домой. Все, я видео у меня есть, которое я снял, он говорит, я тебе машину отдам, все такое, да? В конце месяца у меня видео на телефоне, которое есть на видео. Он говорит, все, я тебе отдам. Через месяц он пропал. Нет, где вы сидели, ждали его? По-разному, кто говорит, кто где. Бывает на Салиево, бывает, говорит, ну, короче, именно по этой сфере сейчас работает. Типа, они там, он там, говорит, бывает, там бывает. Ну, хорошо. На Салиево, где вы схватили, что? На Салиево. Якобы он там квартиру снимает. На каком этаже? На 5-м, что ли. И что вы там делали? Мы просто смотрели, да. Бывает, заедем, посмотрим, да, есть, нету. Четвером, да, всего? Не всегда четвером. Не всегда четвером. Кто такой Малик? Ну, вот не Малик, а маленький вот. Стин. Бывает, сам проеду, один посмотрел. Действительно, он там и не было ничего. Маска, перчатки, колючки, пистолет. Маска, перчатки, колючки, пистолет, я с собой не таскаю. Это действительно не мое. Это ваше вообще. Ничего не даже сделал. ни копейку своих денег не вытащил. Ну ты преступным путем хотел утащить, понимаешь? Вот в чем вопрос. Только ты не говоришь, что вы в одной машине уже столько катаетесь, ищете его. И то, что ты не в курсе был про перчатки, про маски, про ствол, про колючки. Колючки зачем вы взяли? Чтобы он остановился, чего он убегает же. Нет, ствол зачем? Хорошо, вы его убивать не хотели железно, правильно? Ствол, я не знаю, брат, честно, ствол для чего им, для ребят, зачем ствол? Вы же вместе были. Я сразу ствол не нужен был, да, я сразу сказал, ребята, ствол не нужен. Я его не трогал, я еще работал, а потом действительно у меня денег не оказалось, мне сильно сейчас надо работать. Действительно, бизнес надо вести же, работать надо. Я его звоню нормально, братан, отдай, говорю, свой долг. Все, говорит, завтра
заявление на гражданское дело. Все вот так вот. Как есть. Бишкек шаардык ички иштер башкы башкармалыгына маалым болгондой, алардын жанынан башка дагы колгап, маска, уюлдук телефон жана көптөгөн күбөлүктөр табылган. Кармалган адамдар болсо деген убактылуу кармоочу жайга киргизилип, иликтөө иштери жүзүлүп жатат азыркы учурда. Берiden негизинде жолдун чекесинде соода саттыктан тыйым салынат. Бул деген биздин коопсуздук эмес, бул деген сиздин өзүңүздүн коопсуздугуңуз. Көрдүңүзбү, жол унаасы деген канча метрде турат? Жол коопсуздугун камсыздоо кызматы жол жээгинде мыйзамсыз соода сатык кылган жарандарга текшерүү жүргүзүп эскертүү берди. Себеби айрым соодагерлер жолдун жээгинде ар кандай товарларды сатыкка коюп тиричилик кылышат. Бүгүн жол коопсуздугун камсыздоо кызматы Дордой базарынан алыс эмес жерде тагыраагы Объездной жолунун боюндагы соодагерлерди кыдырышты. Качан сатып атканыңа чоң? Мени сатканыма уже 20 жыл болду. Бул жерде, Ооба, 20 жылдан бери тып-тынч эле турам. Быйыл келип атпайсыздарбы азырчы? налог кайда төлөп атасыз? Налог налог төлөйсүз. эжемдикке. Бул жерде сатканга болбойт, туурабы? Сатчубуз биз жердечи. Мындай неме өздөрү уруксат берип жолдогуларчы. Наоборот бизди тирчилигиңерди кыла бере, силер тирчилигиңер окуп ушундай деп өзү кайра бизге жооп берчү. Мен не маскара атасыңар, отузуңар келип ал. Жылда эч ким эчтеке деген эмес. Быйыл мен чыктымбы 1 ай. 1 айдан келдиңер тапалаң кылып. Машина сиздикесин барасыз. Өзүм жооп берем. Кантип жооп бересиз? Өлүп калсам ким жооп? Өлүп калсам өлүп келсин эч ким жооп бербейт. Канча жыл болду? Мына 20 жылдан бери быйыл келип атасыңар. Майли саммитте бир каладың, саммитте жыйнаштырдык ооба. Баары не жер толуп кетет жазы мененчи. Бүт азыр арбуз чыгат, арбуз сатышат бул жерде бүт тирчилик кылышат. Бул жерден башка жерден албайт. Бул жерде свежий сатышат, ошондой алып кеткен. Жол уруксат берилген да буларга? Булардын уруксатын билбейм. Дегенде момундай актүзүлгөн 26 мартта келген жерге. Экотехинспекция, архитектура, госрегистр болуп баары келген да берге. А жолдун ар жагы болсо уже Нижний Аларчан территориясы. Качан берилди эле? Ошо качан берилгени менде жок. Көпүр берилди да. 17-та. 17 го дейм. Анткени 17 бул жок болчу, 17. Может. 16 метр, пожалуйста. Дальше Hazır. Ha bir жагы болсо калса айтып атат. Алгачкы болсо. Жакшы. Бияка төлөйсүңбү? Кимге? Келгендерге берет. Закон об автомобильных дорогах негизинде 27-чи статьянын негизинде биринчи жолу эскертүү берип, предписание берип атабыз колуна азыр. Соода сатык жолдун боюнда, жолдун чекесинде тыйым салынат, сатканга болбойт. Ошонун негизинде биринчиден сизге эскертүү берип атабыз, түшүндүрүп. Могу эмелердин баарын четке жылдырып алыңыз. Мындай турган болбойт. Ал сиздин өзүңүздүн коопсуздугу үчүн. Сиздин коопсуздугуңуз. Тартип сакчылар мындай көрүнүш бир жагынан айдоочуларга тоскоолдук жаратса, экинчи жагынан мыйзамсыз экенин айтышат. Соода сатып жүргүзгөнгө берилет да булчу. А бул жерде турганга болбойт. Соода сатыпты каласаңыз тизеге коюп кылышыңыз керек. А бул жер деген мына жолдо мыйзамы боюнча 16 метр кетет жака чейин. Жолдун четинде коркунуч кетирде көрдүңүзбү? Эме светофор турат. Бул жерде мына жол именно четинде машина токтой турган жерде. Азыр адамдар бул жерден өтүп барат, асфальтка чыгып эмени сүзүп кетишти. Сиз жаап салдыңыз да бул жерде. Соода сатып жолдун четинде тыюу салынат. Сатканга сизге болбойт. Биринчисин сизде жазма буйрук менен эскертүү беребиз. Экинчисинен чыга турган болсоңуз, экинчи жолу чыга турган болсо, анда 217-чи береден негизинде келип айып болуштан протокол түзүп турган салабыз. Мына могу менен тааныштым деп копиясын алып отурупсуз. Аламирдин акимиятынын, Маевка айыл өкмөтүнүн жана налог инспекциянын өкүлдөрү менен биргеликте Алматы Бишкек Ташкент унаа жолунун
232 чакырымынан 244 чакырымына чейин соода саттык жүрдүгүн жүргүзүп жатабыз. Жол четиндеги туура эмес жерде соода кылып жаткан жарандарга бүгүн ондой эскертүү берилдик. Жол коопсуздугун сактабай соода кылып жаткандарга эскертүү берилип, эмкиде ошол жерге кайра чыкса, соода саттыктарын жүргүзсө административдик чара колдоно турганын эскертүү жүргүзүп жатабыз.